Теманолай, бұл арада Біріккен Ұлттар Ұйымының баш хатшысы Борбор Азияға болған сапары улануда. Бүгін 12 июнда Антонио Гутерриш Тажикстанға барды. Анын Борбор Азия сапары Түркменстанда жиынтықталар айтылуда. Мурдарақ болса Human Rights Watch федералдык уюму мынашыл сапар учурунда адам укуктарын абалы тууралуу маселени көтөрүүгө чакырууда. Гутерриш 11 июнда ошол Кыргызстанга бир күндүк иш сапары менен келип кеткендигин айттык. Түштөн кийин болсо Ош шаарына барып премьер-министр Сооронбай Жээнбеков менен бирге июнь окуяларын эскерүү иш-чарасына катышып, жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушкан болчу. Бишкектеги кыргызстандык укук коргоочулар жана жарандык коом өкүлдөрү болсо Гутерриш менен жолугушуу мурда пландалганын, бирок кийин кайра мындай мүмкүнчүлүктөн ажыраганына нааразы болуп Бириккен Улуттар Уюмунун алдына саясий жана жарандык укуктарды коргоо боюнча 2 күн катары менен нааразычылык акцияларын дагы уюштурган болчу. Бириккен Улуттар Уюмунун баш хатчысынын сапары туурасында кээбиз уланталык деп турабыз. Бул темада биз 11 каналынын студиясына келген бүгүнкү биздин коногубуз коомдук ишмер Жупар Жекшеев менен уланткан турабыз. Жупар мырза, куш келипсиз биздин студияга. Жогоруда мен айтып өткөндөй эле, мына адам укуктарын тескеген федералдык уюмдун баш катчысынын сапарын улай эле, адегенде биринчи эле суроону ушундан баштайын деп турам. Буга чейин биз белгилеп айттык эле, Гутерриш акыркы жолу Кыргызстанга мындан 5 жыл мурун келип кеткендигин, тактап айтканда кечиресиз 7 жыл мурун. Деги эле адегенде эле суроону ушул жалпы эле багы Борбор Азияга 6 күндүк сапары менен келип жаткандан соң, ушул 2010-жылдан бери сиздин баамыңызда ушул Борбор Азиядагы да ушул адам укуктары боюнча эмнелер өзгөрүлдү деп ойлойсуз? Ошол эле коңшу мамлекеттерди алып караганда. Албетте Кыргызстан өзүндөй чакан өлчөмдүү элинин саны боюнча дагы өзүнүн баягы потенциалы боюнча дагы мамлекет болгону менен Борбордук Азия регионунда Кыргызстанга эч качан кайдыгер мамиле кыла албайт. Бул дүйнөлүк коомчулук дагы да. Ошонун эң биринчи ирет мына Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы келип атканы дагы ошонун бир далили катары. Эми албетте ал деген бүт жалгыз эле Кыргызстан эмес, бүт регионду кыдыргантат, коңшу мамлекеттерди дагы. Бирок Кыргызстанда ушунчалык бир ыкчам түрдө салыштырмалуу коңшу мамлекеттерге караганда салыштырмалуу ар түрлүү тармакта реформа жүрүп атканы баарыбызга белгилүү. Биринчи ирет демократиялык институттардын кеңейиши. Ошондой эле мына жакында эле бизде жаңы конституция кабыл алынды. Ал жерде дагы мындайча айтканда өзүнүн суверендүүлүгүн, өзүнүн көз каранды эместигин дагы бир жолу мындай коомчулук, дүйнөлүк коомчулукту көңүлүнө бургандай кадамдарга барып атат Кыргызстан. Себеби мурун бир гана ушу сырттан айтылган, эл аралык коомчулук тарабынан айтылган көрсөтмөлөрдү кынтыксыз аткарып, ошо менен чектелүү менен келе турган болсо, Кыргызстан биринчи жолу өзүнүн мамлекеттик, улуттук кызыкчылыктарын биринчи орунга коюп атат да бүгүн. Мына ал деген өзүбүздүн эң негизги мыйзам болгон конституцияда дагы орун алып калды, ачык айкын болуп. Ал жерде эч кандай адамдын укугуна шек келтирген эч кандай шарт жок. Адамдын укугу мурункудай эле Кыргызстан кандай баягы алгачкы эң бир артыкча мамиле кыла тургандай багыт катары бааласа, азыр деле ошо боюнча сакталып келатат. Мына бүгүнкү таза коом долбоору эле бул деген бизде Кыргызстанда коррупцияга каршы катуу мындай кадамга барып атканын, чечкиндүү кадамга барып атканыбызда. Бир гана коррупцияга каршы эмес, бул деген эми цифралык экономика деген бул коррупциянын өзү түп тамырынан кескин азайта турган бирден бир жолу да. Баягы эки адам, бирөө чиновник болуп, бирөө болсо жөн карапайым жаран болуп мамиле кылып, алардын мамилесине карата иштер чечилбестен, азыр баары тең ачык айкын, мындайча айтканда жаңы технологиянын ушул күчү менен баары чечиле тургандай жагдайга көтөрүлүп атабыз да. Экинчиден бул бир гана экономикалык жагдай эмес, биздин демократиялык дагы өзүбүздүн институттун кеңейиши да. Бул деген көп маселелер эгерде мындай адам деген калпайтат, адам деген алдайт, адам деген өзүнүн кызыкчылыгын дайым көздөп туруп алат, ошого өзүнүн ошол кызыкчылыгына жараша чечим кабыл алып, ошого жараша бир кандайдыр бир кадамдарга бара турган болсо, бүгүн ошону эң ылдыйкы төмөнгө чейин адамдын баягы кийлигишүүсүн азайтып, бизде ушу баары тең ачык, айкын, баары тең мындай даана көрүнгөндөй бир деңгээлге көтөрүлүп атабыз да. Жупар мырза, сөзүңүзгө аралыкчы негизи мисалы башка эл аралык уюмдар ушундай бир аттуу, баштуу кайсы бир өлкөгө эл аралык уюмдардын башчылары келе турган болгондо баягы чакырыктарды жасаган учурлары биринчи эле учур эмес, албетте. Мен жогоруда белгилеп өттүм, Human Rights Watch деген эл аралык
уюм боюнча дагы. Бул дал ушул Бириккен Улуттар уюму багы жаңы катчы экинчи ирет өзүн баш катчы болуп ушул чөлкөмдү кыдырып баштагандан бери дал ушул аймактарда мурдагы жылдарга салыштырмалуу 5-6 жылкы убакытка салыштырмалуу багы адам укуктарына жанагындай ооздуктоо жана башка учурлар көп болуп жатат деген баамын берип, анан жанагындай чакырык таштады да. Кандай ойлойсуз алардын ушундай баяндамасына айтылган пикирине карата? Албетте бул адам укугуна караштуу маселелердин баары тең. Бул адамзат канча бул жер жүзүндө жашагандан бери бул эч качан мындай бир жактуу болуп, дайым мындай 100% кепилдик бере алган эмес мамлекет тарабынан да. Себеби бул жерде тараптардын кызыкчылыктарынын ортосундагы карама каршылыктар, алардын ортосундагы конфликттер дайым орун алган. Бул өзү маселенин жаратылышы өзү ансыз болбойт да. Бул мындан эч кандай трагедия кылбашыбыз керек. Бул деген процесс. Ал эми процесс бир эле жылда же болбосо 5 же 10 жылда же 20 жылда 25 жылда аткарылып бүтүп кетпейт. Бул деген өмүр бою уламдан улам ошонун бир моделин, ошонун бир мындай жагдайларын уламда өркүндөтүү менен гана акырындык менен баары чечиле турган маселе да. Анан эми бул дагы бир четтен айтып кетейин, силер суроо бербесиңер дагы. Бүгүн дүйнө жүзүндө аябагандай чоң мындай чакырыктар пайда болуп атат да. Эл аралык деңгээлде саясий коопсуздук жагынан, мисалы өзүңөр билесиңер, мына азыр деген Путин дагы Россиянын президенти бекеринен айткан жок да, акыркы бир сүйлөгөн сөзүндө айтпадыбы. Азыр эгил деген негизги күчүн ушу Афганистандан чыгып, ушу Борбордук Азия мамлекеттерине ушу чоң бир мындай тынчсыздыкты, коркунучту алып келгенге даярданып атышат деп. Бул деген айтып атат да, ошондой кырдаалда демократиялык мамлекеттин ичинде сөзсүз эң таалуу жер Борбордук Азияда Кыргызстан азыр. Себеби демократиялык модель, парламенттик башкаруу модели бул дайым мамлекетти мындай авторитардык мындай күч менен баарын тең эле баягы жаңсап кое тургандай шартка ээ боло албайт да. Бул өзүнүн баягы коллективдүү башкаруу институту, парламенттик башкаруу кирип аткандан кийин бул жерде көп маселелерди тез ыкчам чечилбестен кеңешип, мындай коллективдин баягы талкуусуна коюп отуруп чечип кабылдат да. Ошон үчүн биз деген Кыргызстанда ошо өзүбүздүн тандап алган жолубузду кандай сырткы коркунучтар болбосун, ошондон артка тартпастан биз ошону өркүндөтүү менен бирге өзүбүздүн коопсуздугубузду дагы ойлошубуз керек. Ал эми ички мына кырдаалда ала турган болсок, албетте адамдын укугун, саясий укугун, экономикалык, иши кылып социалдык укуктарын, руханий укуктарын баарын тең сөзсүз түрдө эсепке алуу менен бизде көп улуттуу мамлекет, бизде деген мурун 80 деп айтсак, азыр 120га жакын цифраны айтып атышат да айрым бир эксперттер. Демек биз деген көп улуттуу мамлекет экенибизди эстен чыгарбай, ар бир чечим алган чечимибиз ар бир улуттардын кызыкчылыгына каршы келбегендей шартта болуш керек да. Чапар мырза, сиз жана жогоруда таза коом жөнүндө да өзүңүз белгилеп өттүңүз. Албетте ушул жогоруда белгилеп өткөндөй бир нече айдан бери ушул эле бир катар бийик даражалуу адамдар менен ошол эле кечээ күнү келген Гутерешке дагы анын маани маңызын түшүндүрүлдү деп айтып өттүк. Негизи эле сиз байгыл ошол долбоор менен кандай жакындан таанышып көрдүңүзбү? Механизмдери таза коомдунбу? Ооба. Ишке ашышына. Ишке ашышына бул деген эми албетте, бул деген бир гана жетекчиликтин саясий эрки менен байланышпайт. Бул деген жалпы коомчулук, биз деген үйрөнүшүбүз керек, кабыл алышыбыз керек. Бизди эч ким үйрөткөн эмес. Бул деген биз деген чындыгында Кыргызстан азыркы дүйнө жүзүндө өнүгүп аткан жаңы технологиялардан кичине артта калганыбыз жашырып болбойт. Бирок ошого карабастан биз деген бизди эч ким колубуздан ээрчитип келип, мына мондай жашагыла, тигиндей жашагыла деп үйрөтө албайт бизди. Биздин өзүбүздүн менталитетибиз бар, өзүбүздүн каада салтыбыз, маданиятыбыз бар. Алардан биз эч качан кол үзбөйбүз. Бирок кол үзбөгөнүбүз менен биздин мамлекеттик түзүлүштүн, структуралардын, ошолордун ички иштөө жагдайларын баарын тең ачык айкын кылып, ошо жаңы илимий жетишкендик технологиялардын аркасы менен ишти алып кетүүнү үйрөнүшүбүз керек да. Мына кеп маселе ушунда гана болуп турат. Биз бул жерден өзүбүздүн баягы улуттук бир касиеттерибизди жоготуп алабыз деген чоочулоо болбош керек. Себеби деген мамлекет канчалык таза, канчалык ишенимдүү иш жүргүзө тургандарын алып барса, мына цифралык экономиканын аркасы менен
Анда сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн маданиятыбызга дагы мындай туура көңүл буруп, ошо ягыбызды сактап калууга дагы, өзүбүздүн улуттук касиетибизди дагы жоготуп ийбеске дагы менин оюмча эч кандай карама-каршылык келбейт да. Рахмат маегиңизге Жыпар мырза, коомдук ишмер Жыпар Жекшеев менен бийлик демилгелеп жаткан таза коом долбоору, мындан тышкары ошо эле кечээ жакында эле Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин Кыргызстанга болгон иш сапары, жалпы эле Борбор Азияга болгон иш сапары туурасында маектештик. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.